Спасибо вам за победу. Мы вас очень любим. Это вам подарок от нас. Согуштун ардагерлеринин күн санап азайып бара жаткандыгы өкүнүчтүү. Мына ушул ардагерлерибизге татыктуу көңүл бөлүү үчүн жыл сайын Газпром Кыргызстан жана Газпром нефть Азия компаниялары улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин куттуктоону салтка айландырып алышкан. Анда жалпы Кыргызстандын аймагы боюнча 500гө жакын ардагерге белек бечкектер жана акчалай конверттер тапшырылып, эч ким унутта калган жок. Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине, Ленинград блокадачыларына, оруктун эмгекчилерине колдоо көрсөтүү Газпром компаниялар тобунун социалдык долбоорлор тармагындагы приоритеттүү багыты. Бул жылы Кыргыз Республикасынын бардык аймактары боюнча 2 миллион сомдон ашык каражат бөлдүк. Жеңиш күнүңүздөр жана майрамыңыздар менен. Улуу ата мекендик согуштун ардагери Иван Матюхин быйыл 94 жашка толду. Бирок ага карабастан дагы эле окуу жайда жаш муундарга сабак берип, коомдук иштерге катышып, активдүү жүрөт. Ал эми согуш жылдарын эстегенде көзүнө жаш алмайын айтып бере албайт. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят. Газпром компаниялар тобуна согуштун ардагерлери аларды дайыма эсинен чыгарбай сыйлап келгендиги үчүн ыраазычылыктарын билдирип жатышты. Уктап калыптырмын, өзөчө эле чөп тура калсам, «Ура! Война кончилась, ура!» деп кыйкырып өкүрүгө. Анан ошентип бүттү. Келген подаркаңарга миң мертебе рахмат. Ден соолуңар чын болсун. Арыңмел, согуш болбосун мындан кийин. Этот великий праздник навсегда останется. Бул улуу майрам биздин жүрөгүбүздө жана эсибизде дайыма сакталат. Эрдиктин жана баатырдыктын символу. Ал бизге тынчтык алып келди. Бул жылы жаш кызматкерлерди жана волонтерлорду аталган иш-чарага тартууну чечтик. Биздин кызматкерлер бүт өлкө аймагы боюнча ардагерлердин үйлөрүнө барышып, белектерди тапшырып, ыраазычылык сөздөрүн айтышууда. Учурдан пайдаланып Газпром нефть Азия компаниясынын атынан улуу жеңиш күнү менен куттуктап, бардыгына бекем ден соолук жана узун өмүр кааламакчымын. Газпром Кыргызстан жана Газпром нефть Азия компаниялары ардагерлерди 9-майда гана эстебестен дайыма улуу ата мекендик согуштун катышуучуларын дар-дармек жана азык-түлүк менен камсыз кылып келет. 9-май Газпромдун Кыргызстандагы туунду компаниялар үчүн өзгөчө мааниге ээ. Аталган майрам тынчтык жана эркиндик сыяктуу баалуулуктардын айланасында баарыбызды бириктирип турат. Газпром Кыргызстан жана Газпром нефть Азия компанияларынын жетекчилиги жана кызматкерлери ардагерлерди камкордукка алуу мүмкүнчүлүгү берилгендигине ыраазы.